Assalamu алейкум. Менин көрүүчүлөрүм кандайсыздар, туугандар? Баарыңыздардын кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2 апрель 2024 болуп калды. Баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Сооп иш жаз айлы 2024 жылдын 4-чыгарылышын чыгарганы турабыз. Кудай буйруса, бүгүн 3 үй бүлөнү кубандырабыз. Ал үй бүлөгө салымын кошкондорго Аллахым ыраазы болсун. Тапкандарына 10 эселеп, 20 эселеп берекесин берсин Аллахым. Бүгүнкү апара турган үй бүлөлөрүбүз бир тууганыбыз ушул Карарчы айылында Лейла эжебиз деген бар эле, ошого апарып бериши менин атыман деп бир үй бүлө өзүнчө салды. Анан дагы бир тууганыбыз бир үй бүлөгө салган. Ушинтип азыр көбүнчө бир үй бүлөгө бир адам эле салып коюп атат азыркы учурда. Аллахым ыраазы болсун барыңыздарга. Анан бүгүнкү апара турган үй бүлөлөрүбүз ошондо Карарчы, Арал, Покровкада болуп калат да. Анан туугандар мага көбүнчө ошо Оштон да чалып атат. Мен да муктаж эле, мага да алып келе аласыңар депчи. Анан мен айтар элем ошол Оштогу блогерлергечи реклама эле кылып жүрө бербей, ушундай ишти баштасаңыздарчы деп, сиздер да ошондой иш кылып калыңыздар. Сиздердин артыңыздардан да көрүүчүңүздөр көрүп, ушундай сооп иш жасап калайын деп, ушундай иштерди кылып калышы мүмкүн. Эгерде Оштун тургуну, Жалал Абадтын тургуну, Көлдүн тургуну болосуздарбу, Россияда иштеген болсоңуздар, сиздер деле ушундай салымын кошуп, сооп иш кылып калсаңыздар болот. Экранда телефон номер турат, Мбанк жана WhatsApp ошол номерде. Эгерде жан көрүп атсаңыздар, жол жоозун сурасаңыздар болот, экранда номерге байланышып. Өткөндө бир тууганыбыз ошол бир үй бүлөгө акча салып атканда, бензиниңиздерге да деп акча салып койду ашыкча. Ага да Аллахым ыраазы болсун. Чын эле алыс жактарга чейин келип атабыз, бензин куюп коюш керек экен. Бул ишти ошол орозого эле байлабастан дагы башка күндөрдө эле кылсак болот. Негизи бул былтыр баштаганда 12 чыгарылышка чейин чыгарганбыз. Быйыл болсо 4-чыгарылыш болуп атат. Туугандар, азыр Алтын Ордо магазинине келдик. Ушул жерден алайык бүгүн продуктуну. Азыр жакын жери Покровкага чыксайбыз, анан 2-10 тиги алыс жактарга алып кетебиз, Кудай буйруса. Туугандар, азыр биринчи үйгө келдик. Баягы мен айткандай эле Мал базары жактагы Айыл-Шер көчөдөгү 3 үй бүлө бар дедим эле го. Ошонун бирине келдик бүгүн. Анан бул жака азыр түшүрүп берип коюп, кийин немеге кетебиз, Арал Карарчага. Бул жерден 3кө бөлүп койгонбуз. Ромна кылып, эми бир бөлүгүн бул жака түшүрүп беребиз. Бул жакта ушул жалгыз бой бир эне жашайт, 3 балалуу. Анан өзүм түшпөй эле коюнчу деп суранып атат. Ошондой болсо да бир сөз берип коелук, бир сүйлөп койгула. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ушу бизге жардам берип, салымын кошкон ушу кыргыз элиме салымын кошкон ушул адамга чоң рахмат. Бизге салымын кошсо, Кудай ошону 100 эселеп, 1000 эселеп жакшылыктан кайтарсын. Ошол үй бүлөгө ден соолук, бала чакаларын, кыздарын жакшылыктарын көрүп, каерде жүрсө да аман болушсун. Помощь жагынан келеби силерге кандай каралган? Арабтардын помощу болот, бар бир жылда бир бериле турган. Ошо менен окатыбызды кылып атабыз, Кудайга шүгүр. Сиздерге да чоң рахмат. Мейли кармаган орозоңор кабыл болсун. Ден соолукта болгула, оорубагыла. Чоң рахмат. Биз кийинки үйлөргө барайык анда эмес, Рахмат. Эми бул көчөдө бет маңдайда турган үй калды. Кудай буйруса кийинкиге калтырабыз. Кайрымды элим салымын кошо турган болсо.
Туугандар, мына сиздер көргөндөй Кара Арча айылына келдик. Өтө кооз айыл экен негизи. Келгенче кызыгып келдик. Лейли эженин үйүнө келдик Кара Арчадагы. Бул жака негизи былтырда келгенбиз да. Анан Россиядагы менин бир көрүшүм ушу, Лейли эжеге мен атыман деп продуктуга акча салды эле. Ошонун аманатын жеткизип келдим. Аллахым ыраазы болсун ошол бир тууганыбызга. Өзүңүздүн орозоңуз кабыл болсун. Рахмет. Анан бир тууганыбыз сизге деп продуктуга акча салды эле, жеткирип берип койчу деп. Ошонун аманатын жеткизип келдим. Кудай ден соолук берсин. Орозоңор кабыл болсун. Рахмат. Өмүрүңөр узун болсун. Ушундай жетим жесирлерге дайыма кайрымдуу болуп жүрө бергиле. Өмүр берсин. Түшүрүп берип коелу. Мына Кудай буйруса элдин аманатын алып келип атабыз. Лейли эженин үйүнө тапшырдык. Эми кийинки бара турган жерибиз Арал айылы. Ал жерде мүмкүн үйүндө жок болуп кала турган болсо баягыдай башка жагына да бара беребиз. Туугандар, Кудай буйруса Арал айылына кирип келдик. Киргенде эле мына биринчи, экинчи там экен. Сиздер көрүп тургандай. Бул үйдө ошол Арал айылындагы 10 жылдыктар салып бериптир. Ошолорго Аллахым ыраазы болсун. Ушундай жакшы иштерди кылып 10 жылдыктар. Мен көрүүчүлөрүм ушул Россияда иштеген, Кыргызстанда иштеген бир туугандарым бир аз тыйын чогултуп ушундай продуктулай жардам берип коюңуз, ушундай үй бүлөлөр болсо деп. Ошолордун аманатын жеткизип келип атам сиздерге. Бул түшүрүп ашып аткан менин досум ушул көрсөттү, ушул үй бүлө бар деп. Аллахым ыраазы болсун ушул жигитке. Оппа. Неменин үстүнө коёк, таза жерге. Буйруса анда үйгө киргизип аласыздар да? Сиздер ким турасыздар үйдө? Кызым менен күйөөм Экөөңүз. балам окууда, класста. Күйөөңүз иштебейт үйдө эле да? Иштебейт үйдө эле. Белиңиздер. Мына туугандар, продуктуларды тапшырдык. Бул инибизге Аллахым ыраазы болсун, рахмат келип жардам берип. Жана дагы оператор болуп турган Ахмат инибизге да рахмат. Канча күндөн бери жүрөт ушинтип. Барыңыздарга рахмат. Дагы ушундай сооп иш кылам десеңиздер, экранда номерге байланыш кыла, эртерээк сооп жасаганга аракет кылып калыңыздар. Негизи орозодо көбүрөөк кылсаңыздар деги жакшы болот. Барыңыздарга ишиңиздерге ийгилик. Барыңыздарга Аллахым ыраазы болсун. Көрүшкөнчө.